Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков абакта ачкачылык кармоону улантууда. Бул тууралуу жактоочусу Айбек Турдуев маалымдаган. Анын айтуусунда Султанбеков 7 күндөн бери ачкачылык кармап жатат. Ал башында 3 күн суу ичкен эмес, азыр суу иче баштаган. Абалы жакшы экенин жана медиктердин көзөмөлүндө экендиги маалым болду. 18 ноябрда Султанбеков түрмөдөн кат жазып, өзүнө кол салбай тургандыгын жана эч нерседен коркпой тургандыгын айткан. Темирлан Султанбеков жана Социал-демократтар партиясынын Бишкектеги шайлоо штабынын башчысы Ирина Карамышкина жана партиянын тарапташы Роза Түрксевер 2 айга камакка алынган. KG Group курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Имамиден Ташевдин жүрөгү ооруп жатканын анын жактоочусу Самат Матсаков маалымдаган. Учурда Имамиден Ташев жазаларды аткаруу кызматынын номер 31 тергөө абагында. Анын жактоочусу Самат Матсаков өткөн аптада Ташев менен жолукканын, ал жүрөгү ооруп жаткандыгын билдирген. Имамиден Ташев азыркы учурда жазаларды аткаруу кызматынын номер 31 тергөө абагында дарыланууда. Ал операция болгон күнү УКМКнын тергөө абагына алынып барып, ал жактан 31 тергөө абагына которушкан. Бирок менин маалыматым жок болгон. Учурда анын абалы орточо экен. Мен өткөн аптада аны менен жолукканымда жүрөгү ооруп жатканын, 3 күндөн бери уктай албай жаткандыгын айтты. Туугандары жүрөгүнө дарыларды берген, ошолорду дагы жеткирди. Буга чейин президенттин иш башкармалыгына караштуу клиникада Туркияда жүрөгүн каратып дарыланган экен. Анын жүрөгүн кароо боюнча арыз беребиз, деди жактоочусу. Имамиден Ташевдин кийинки соттук отуруму 1-май райондук сотунда 26 ноябрда саат 14-тө болот. Кыргызстанда 2025 пенсия көтөрүлүшү мүмкүн. Бул тууралуу социалдык фонддун башкаруучулугунун төрагасы Бактияр Алиев маалымдаган. Мыйзам боюнча жыл сайын инфляциянын өлчөмүн индексациялап турушубуз керек. 2025 жылдын казынасына пенсияны 7%га көтөрүүнү, жалпысынан пенсияны көтөрүүгө 1 миллиард 300 миллион сомду киргизип жатабыз, деди Алиев. Ал учурда өлкөдө эң аз берилип жаткан пенсия 6900 сомду түзөрүн кошумчалаган. Бакуда буунун климаттын өзгөрүшүнүн алкактык конвенциясынын тарапташтарынын 29 конференциясынын алкагында Кыргызстан башка өлкөлөр менен отун энергетика жаатында кызматташуу боюнча документке кол койгон. Бул тууралуу энергетика министри Талайбек Ибраев маалымдаган. Россия менен Кыргызстан Республикасы 2040 жылга чейин газ менен камсыздоону макулдашкан. 2 жылда көгүлдүр отту сатып алуунун көлөмү 800 миллион куб метрге жеткиребиз, деген министр. Кыргызстанда 2024 жылдын январь жана сентябрь айларында чакан кредиттик компаниялар 918 миңден ашык адамга 47 миллиард сомго насыя берди. Насыя алгандар өткөн жылдын 9 айына салыштырганда 1,7 эсеге, ал эми насыянын көлөмү 28,4%га көбөйдү. Эң көп кредит алгандар Бишкек шаарында 26%, Ош облусунда 16%, Жалал-Абадда 14%, Чүйдө 13,5%. Алынган насыянын көп бөлүгүн же 53%га жакыны турмуштук муктаждыктарга жумшалган. Ал эми айыл чарба иштерине 20%, соода саттыкка 12%га жакыны, 5%га жакыны курулушка жумшалган.